Социалдык тармакта Токтогул ГЭСинде такталбаган маалымат боюнча 200гө чукул тажик жаран иштеп жатканын Турду Акматалиев аттуу жаран Facebooктагы баракчасына жазып чыкты. Анда ал чек ара жаңжалынан кийин алардын иштеп жатканына кабатыр болгонун билдирген. Биздин стратегиялык жашыруун объектибиз болгон Токтогул ГЭСинде такталбаган маалымат боюнча 200дөй тажиктер оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп жатат. Тажиктер Токтогул ГЭСине жарылуучу зат коюп же башка зыян келтирүүчү иштерди жасабайт деп ким кепилдик берет деп калтырган Турду Акматалиев. Аталган постту социалдык тармактын колдонуучулары өз баракчаларында активдүү бөлүшүп жатышат. Жогорудагы билдирүүгө токтоо киргизүү максатында электр станциялар ачык акционердик коомунун маалымат кызматына байланышып Супер KG каналы төмөндөгүдөй жооп алган. Социалдык тармактарда учурдагы кырдаалды түшүнбөй чиновниктерди башаламан айыптап жаткан айрым активисттердин маалыматы жетишсиз экендигин эске алып, жооп иретинде ачык айкындуулук келтирип өтөбүз. СССР урагандан кийин Кыргыз Республикасынын энергетикалык тармагы экономикалык жана финансылык кризисти ар дайым баштан кечирип келет. Өздүк акча каражаттарынын таңкыстыгы да бар. Энергетикалык объектилерди реконструкциялоого Кыргыз Республикасы эл аралык өнүктүрүү ассоциацияларынын инвестицияларын тартууга мажбур деп айтылган маалыматта. Ошондой эле Токтогул ГЭСинде Тажикстандын 200 жараны эмес 70 жараны гана иштерин билдирип кетебиз. Ошондой эле бул уюмда Кыргыз Республикасынын 70тен ашык жараны иштеп жатышат. Токтогул ГЭСинде тажиктерден тышкары Франциянын, Түштүк Кореянын, Латвиянын, Түркиянын жарандары эмгектенип келишет. Башкача айтканда, бул долбоор эл аралык мамилелерди чыңдоого түрткү берүүчү эл аралык жана көп улуттуу долбоор болуп саналат деп билдиришти мекемеден.